Кутман күнүңүздөр менен достор. Биз сиздер менен адаттагыдай кайрадан ушул YouTube каналда жолугушуп жатабыз. Албетте, сиздер менен сандар дүйнөсүнө саякатты дагы эле улантмакчыбыз. Көпчүлүктүн суроосу боюнча мен балдарымды эмне үчүн түшүнө албайм, же болбосо балдарым мени эмне үчүн укпайт, жолдошумду эмне үчүн түшүнө албайм, мен эмне үчүн коллегаларымдын арасында эч ким мени түшүнбөйт, тең туштардын арасында мен дайыма таарынчакмын, тууган уруктун арасында мени баары эле капа кыла беришет деп бизге келген каттардын арасынан, консультацияга келип кайрылган адамдардын арасынан ушул гана суроолорду тез берип турушат. Эмнегедир ушул эле суроо менен кайрылгандар өтө көп. Ошондуктан биз сиздерди кайрадан көпчүлүктүн суроосу боюнча көйгөйүмдүн ачкычы аттуу сандык психологиянын негизинде жазылган 21 күндүк интенсив курсубузга кайрадан чакырабыз. Кимде ким ушундай көйгөйлөр болсо, көйгөйүнүн ачкычын тапкысы келсе, анда төмөнкү номерге кайрылыңыздар. Кайда барсаң мамайдын көрү. Көпчүлүктүн сүйлөшкөн сөздөрүнүн мааниси ушуга эле келип такалат. Байкайсыздарбы, көп адамдар сүйлөшүп отурганда, маектешип отурганда эле айтып калышат. Ой, чет өлкөгө барып иштесең деле ушул эле жумуш, базарга барсаң деле ушул, гос жумушка барсаң деле ушул депчи. Кайда барсаң мамайдын көрү деген сөз ушул да. Каяка барсаң деле менин ишим жүрбөйт, же болбосо каяка барсаң деле баягы эле ийгилик жарата албайм деген адамдардын ынанымы, ишеними, өздөрүнө коюп алган ушундай закондор бар. Албетте, бизде эгерде ушундай ишеним болсо, мен кайда барсам деле ийгиликке жете албайм, аяка барганда эмне пайда деген нерсе болсо, бул биздин ниет болуп жатпайбы? Ошондуктан биздин ниет каякта болсо, биздин андан кийинки аракеттерибиздин баары ошол тарапта болот экен. Биринчи ниетибиз неуверенный болсок, мен бул жака барганда баары бир эмнени таба алмак элем деген көз караш болсо, албетте анын аркасынан биз ийгиликке жеткенге уже биздин кадамдарыбыз жайлап баштайт. Анткени өзүбүз ошол нерсеге ишенбегенден кийин, фокус кое албагандан кийин, көкүрөгүбүздө бир оргуштап турган, жалындап турган, күйүп турган бир максатыбыз жок болгондон кийин, албетте бизге баардык жак караңгы көрүнө берет. Мейли Россияга барып иштебейлик, мейли Америкага барбайлык, мейли Кыргызстанда болбойлук. Кайда барсак дагы бизге күн жаркырап тийип турса дагы караңгыдай сезилет. Эмне үчүн деп ойлойсуздар ушуну? Ушул суроолорубузга бизге сүт сай илими жооп берет. Эмнеге дегенде, көп адамдар өзүнүн эле баягы вазипасын, бул жашоого келгендеги бир өзүндөгү бир талантын ойгото албай калган дегендик. Сүт сай илиминде ар бир адамдын өзүнүн бир өнөрү бар, таланты бар экендигин көргөзүп жатпайбы? Мисалы үчүн сиздин толук туулган датаңыз аркылуу сиз төрөлгөндөн баштап эле эмнеге талантыңыз бар экенин аныктай алабыз, туурабы? Сиз кайсыл жаатта иш алып барсаңыз, ошол жаатта ийгилик жаратат элеңиз. Мына ушуну сиз билип алат болчусуз. Эгерде сиз 5-10 миң долларды кетирип, жол кире кетирип, канча деген убактыңызды кетирип, Америкага барып, же болбосо Лондонго барып, жумуш издегендин ордуна, биринчи сиздин туулгандагы өзүңүздөгү өнөр, өзүңүздөгү касиет, өзүңүздөгү талант эмне экенин билип алганыңызда, бир аз эле тыйын менен, же болбосо бир аз эле убакыт кетирип окуп алганыңызда, сиз антип убара болбойт болчусуз да. Сиз антип жер кезип, ушу жерде Кыргызстанда эле жасай турган нерсени тиги жердин аркы бетине чейин барып издебейт болчусуз да. Анткени сиз ушу жерде кыла албаган, жасай албаган ийгиликти башка жака барганда деле жасай албайсыз да. Бизде бир адам болду эле да, мынтет ушул Кыргызстанда жүрүп, өтө чоң банкрот болуп, анан эч кимди көргүм келбей атат, эч нерсе иштегим келбей атат. Мен башка жака барсам эле, мен ошол жака барсам миллионер болуп кетет элем. Башка жака барсам эле мен укмуш иштеп кетет элем деген ойду айткан. Бирок кийин ал адам ошол алыс жака барып иштеп келди, бир нече жыл өткөндөн кийин келип алып деле кайра баягы сөзүн айтты. Мен бул жака келгеним деле туура эмес болуптур.
Мен Кыргызстандагыдай эле эч өзүмдүн ордумду таба алган жокмун. Бул жактан деле ийгилик жарата алган жокмун дейт. Демек, бир эле закон бар болуп атпайбы? Биз өзүбүздөн өзүбүз качып эч жакка кете албайбыз. Биздин өзүбүздүн ичибиздеги талант, ичибиздеги өнөр, ичибиздеги касиет бар да, ошондон качып эч жакка бара албайбыз. Демек, биз биринчи өзүбүздүн ичибизге үңүлгөндү, караганды үйрөнүшүбүз керек экен. Биз өзүбүздү уга билишибиз керек. Мен эмнеге жөндөмдүүмүн? Мен эмнени кыла алам? Мен эмнени эң жакшы кыла алам башкалардан деп өзүбүзгө суроо беришибиз керек, салыштырып көрүшүбүз керек. Башкалардан мен эмне өзгөчөлүгүм бар? Башкалар жасай албаган нерсени мен жасай алам да, бирок ошол эмне депчи өзүбүзгө суроо беришибиз керек. Адамга эки жүздөй болгон өнөр берилет экен. Биз көп өнөрдүн ээсибиз, бирок ошолордун ичинен эң эле бирөөсү гана биздики болот экен. Ошол биздики болгон нерсе жүрөктүн да дарысы, акчанын да дарысы, ийгиликтин да дарысы ошол болуп жатпайбы? Демек, сиз ошону тапкыңыз келсе, анда биринчи өзүңүздү угуңуз. Ошону тапкыңыз келсе, анда бизге келиңиз. Сиздин туулган датаңыз аркылуу өзүңүздү түшүнүшүңүз керек биринчи. Сиз бул дүйнөгө эмнеге келгенсиз, эмнеге жаралгансыз, сиздин жан дүйнөңүз эмнени каалайт, сиз кайсы жаатта күчтүүсүз, кайсы жаатта күчсүз, алсызсыз. Мына ошонун баарын билип алгандан кийин, анан ошол направленияны алып алгандан кийин анан жол тарта бериңиз каалаган жагыңызга. Ошондо сиз кайда барсаң мамайдын көрү деген сөздү айтпай каласыз.